Кудайдын чакырыгы 22 август. Силерде да ушундай болгон жок беле? Бир нерсеге катуу байланабыз, жармашабыз, кое бергибиз келбейт. Болбой жатса да тырмышып, ортого адамдарды сала калып, күч колдоно калып болсо да, бир аз күнөөгө орун берип болсо да, ошол нерсени алып калганга аракет кылабыз. Анан ал болбой эле акыры колубуздан чыгат да, биз ыйлап, Кудайды күнөөлөп отуруп калабыз. Ал кандайдыр бир буюм болушу мүмкүн, адам болушу мүмкүн, иш болушу мүмкүн. Ушундай учурларда Кудайдын алдына келип, ушул нерсе менде калышын сен каалайсыңбы деп сураганыбыз туура болот. Кудай биздин жашообузду, өткөндү, учур чакты жана келечегибизди билет. Бизге жакшы болуш үчүн ал кээде ушинтип бир нерседен бизди алыстатат. Адам баласына эмне жакшы, эмне жаман экенин бир гана Кудай билет. Анткени өзүмдүн силер жөнүндө ойлогон оюмду өзүм гана билем, дейт Теңир. Силерге келечек, үмүт бериш үчүн ал ой жаман ой эмес, жакшы ой. Жашоо жолдорубуз бизди бирде өйдө көтөрүп, көкөлөтсө, бирде кемсинүү жолдору менен алып өтөт. Кээде тоону томкоро турган күчүбүз бар. Кээде өз салмагыбызды көтөрө албай, турбай жатып калабыз. Бирок ишениңиз, баардык учурларда Кудай бизге жакын. Кээде колубуздан бир нерсени алып коюусу менен, кээде бир нерсени берүүсү менен бизге кам көрүп жатат. Анткени бизге эмне жакшы жана эмне жаман экенин Кудай гана билет. Баардыгын ага толук тапшырып коелу. Аюп айткандай, берген да Теңир, алган да Теңир. Теңирдин ысымы даңкталсын дейли.